Туғандар ажылыққа барған учурда намазда дагы дуа кыла турган дуабыз ушул дуа кылганыңызда ушундай дуа кылып жүрсөңүз болот. Алла Таала менен ички дүйнөбүз менен байланыша албай жатабыз. Ички дүйнөбүз башка нерсеге кирип кеткен. Алымдарыбыз айтат, алым эместер да айтып, ушуну жаттап алганбыз. Ушул ажылыкка барганда кайсыл амалды көбүрөөк аткаралы, кандайча дуа кылалы деп. Туғандар ажылыкка барган учурда дуа кыла турган нерсебиз, намазда дагы дуа кыла турган дуабыз ушул Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасаната ва қина азабан нар деген аят бар. Мунун мааниси Аллахым мага эки дүйнө жакшылыкты бер, эки дүйнөнүн бактылуулугун бер, тозок отудан сактай көр деген дуа. Ушунун арабчасын көпчүлүк айтат. Алымдарыбыз айтат, алым эместер да айтып, ушуну жаттап алганбыз. Себеби намазда кайталайбыз. Эми ушул дуаны туугандар, колуңуздан келсе арабчасын эмес, кыргызчасын, өзүңүздүн эле тилиңизде, уйгур тилиндеби, кыргыз тилиндеби, орус тилиндеби, казакпы, башка айырмасы жок. Дуа кылганыңызда ушундай дуа кылып жүрсөңүз болот. Ажылыкка барсаңыз дагы, үйүңүздө болсоңуз дагы, кайсыл жерде болбоңуз, ушул дуаны кылыңыз. Аллахым мага эки дүйнө бактылуулугун бер, тозок отуңдан сактай көр мени деп, ошол өзүңүз билген тилде айтсаңыз, ошол дуа жүрөктөн чыгат экен. Маанисин түшүнбөстөн, алымдар Роббана атина фид дунья хасана деп алымдарыбыз дуа кыла турган болсо, сиз ошону кайталап эле айтып койсоңуз, ал тилиңиз айтып жатат, жүрөк айткан жок. Качан гана жүрөктөн чыккан дуа кабыл болот туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мазлум адамдын дуасынан корккула" дейт. Мазлум болгон адамдын дуасынан корккула дейт. Эмне үчүн мазлум болгон адам дуасынан коркушубуз керек? Себеби ошол мазлум болуп, жапа чегип, зулум чегип аткан адам бул дуа кылганда тили менен эмес, жүрөк менен дуа кылат дейт. Жүрөк менен болгон дуа түзмө-түз Алла Таала кабыл кылат экен. Ушунчалык адам кейип кетип, кыйналып аткан учурунда, зулум көргөн учурунда дуа кылса, ошол дуа кабыл болуп кетет экен туугандар. Ошол жүрөктөн чыгат дейт. Ошон үчүн намазда дуа кылсак дагы, ажылыкка барып дуа кылганда, умраларда дуа кылганда, ушундай дуа кылыңыз, өзүңүз түшүнгөн тилиңиз менен дуа кылыңыз. Ошондо жүрөктөн чыгат. Аллахым, мага эки дүйнөнүн бактылуулугун берчи. Бул дүйнө жана акыреттин жакшылыгын берчи. Кабырдын жана тозоктун азабынан мени, үй бүлөмдү, жалпы үммөттү сактай көрчү деп ушундай дуа кылсаңыз, ал дуа жүрөктөн чыгат. Качан жүрөктөн чыккан дуа болсо, көздөн жаш төгүлсө, ал дуа иншалла сөз кабыл болот туугандар. Биздин дуаларыбыз, ибадаттарыбыз ушундай болуп калды, ушул дене мүчө менен аткарылат, тил менен аткарылып жатат, бирок ушул ички дүйнө менен болгон мамиле болбой калып жатат. Алла Таала менен ички дүйнөбүз менен байланыша албай жатабыз. Ички дүйнөбүз башка нерсеге кирип кеткен. Адам олтурган жеринде эмес, ойлонгон жеринде болот. Канчалар ушул мечитте олтурушубуз мүмкүн, бирок оюбуз жай келип калды, көлгө барсамбы, Дубайга барсакпы, кайсыл жакка барсак деп ойлонуп, пикир кылып олтурушубуз мүмкүн. Же болбосо жасап аткан ишибиз жөнүндө ойлонушубуз мүмкүн. Ошол жумушуңда болосуң дейт. Эмне нерсени ойлосоң ошол жердесиң дейт. Денебиз мечитте болушу мүмкүн. Канча адамдардын денесин больницада болушу мүмкүн, түрмөдө болушу мүмкүн. Бирок алар ушул мечитке барсам экен, хайыр ихсан кылсам экен, жакшылык иш кылсам экен деп, батыраак ушул жерден чыксам, айыгып кетсем, ушундай жумуштар кылсам экен десе, алар ошол жумуш менен болуп аткан болот алар. Эртең кыяматка барганыбызда амал дептерибизди карап көрсөк, ушундай бир амалдарды көрөт экенбиз, ал амалды бул дүйнөдө аткарган эмеспиз. Алла Тааладан сурайт экенбиз, бул амалды мен аткарган жокмунго? Мага ушул амалдарды аткардың деп жазылып калыптыр десе, иннамал амал бинният дейт пайгамбарыбыз. Ар бир амалың ниетиңе жараша дейт. Сен ушундай ниет кылдың, бирок иш жүзүндө аткара албадың, Алла Таала периштелер ушул нерсени сага жазып койду дейт экен.